Тосор айылынын тургундары өздөрү өндүргөн алма, абрикостон жасалган азыктарын көрсөтүп беришти. Койка эл аралык кызматташуу агенттигин Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу долбоору ишке ашса, жергиликтүүлөрдүн жакшы каражатта абал алуусуна өбөлгө болмокчу. Биосфералык аймак мына ошо бүтүмдүгүн сактоо жана экологиялык жактан таза органикалык азыктарды өндүрүү. Бул багытта Айыл чарба министрлиги, органикалык айыл чарба департаменти жана Скөл филиалы, Корея эл аралык агенттиги тарабынан агрардык саясатта органикалык өндүрүшүн жандандыруу жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу багытында ошол долбоор жактырылган. Бүгүнкү күндө ошол Тосор айылында ошол долбоордун алкагында семинар жүрүп жатат. Бул долбоордо облуста 3 айыл Ак суу, Теплоключенкада, Маман жана Тосор айылдары органикалык аймак болуп тандалган. Бүгүнкү күндө ошол долбоордун компонентинде мыйзам ченем актыларын кабыл алуу, органикалык мыйзамдарды кабыл алуу. Койка эл аралык кызматташуу агенттиги менен Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы меморандумдун негизиндеги долбоордун аткарылуу мөөнөтү 2019 жылдан 2023 жылга чейин. Долбоордун алкагында дыйкандар үчүн окутуу программалары да каралган. Бул күнү Жалал Абад облусунан келген өкүлдөр өздөрүнүн аймагындагы жүргүзүп жаткан иштеринен маалымат беришти. Бул жерде биз дыйкандарга органикалык чарба жүргүзүштүн принциптерин, кооперативдин кандай түзүлүштөрүн, структурасын, сертификацияны өтүү жолдорун бардыгын фермерлерге практикалык жардам көрсөттүк. Биздин дагы бир специалисттерибиз бар. Бардык эки команда менен келгенбиз. Кооперативдин бардык органикалык талаптарда органикалык талаптардын биринчи принциптерин фермерлерге тааныштырдык. Буюрса фермерлердин кызыгуусу жакшы. Биз ойлойбуз, органикалык потенциалы көл жергесинде да чоң экен. Жакшы жетишкендер болот деп ойлойбуз. Тосордун 80% жери алма өрүк. Алма өрүктөрүн жакшы сортторун өндүрүү, ушуларды дагы жакшы рыноктарга чыгаруу. Ошонун эсебинде Тосорду жакшы астыга көтөрүп кетти. Тосорду эле эмес, Кыргызстандын дагы астыга жылдырууга жагы экономик жактан көбүрөөк кошум болот да. Анан азыр коомчулук ушуну талап кылып атпайбы? Коомчулук ушу кооперация болула, кооперация кылышыбыз керек. Келечек кандай болот? Ар бирибизди бирден өнүкпөстөн ушу чогулашып биргелешип өнүгүү астыга жылууда. Алдыда Тосор айылында органикалык азыктарды өндүргөн эл аралык стандартка жооп берген кооператив түзүлөт. Долбоордогу кеткен каражатты Койка эл аралык кызматташуу агенттиги каржылап бермекчи. Алдыда лидер дыйкандар тандалып алынып, Кореяга тажрыйба алууга жөнөтүлмөкчү. Ал жактан үйрөнүп келген тажрыйбасын башкалар менен дагы бөлүшмөкчү. Белгилей кетсек, Койка эл аралык кызматташуу агенттиги Скөл облусунан 3 айылды пилоттук аймак катары тандап алган. Салтанат Саракеева, Алтынбек Исаев, Скөл жаңылыктарына.